тилекке каршы сурамжылоо иште турганда элдин ою боюнча коррупциядан тазалоо иши коопсуздук күткөн натыйжага жете элек. Мамлекеттин өзөгү болгон сот органдарында, прокуратура, финансы полициясында, улуттук коопсуздук комитетинде жана ички иштер органдарында коррупция орногону өтө кооптуу. Чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга гана көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген кайрылуулар менин дарегиме келип жатат. Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин, ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткандар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган. Biz ушундай шарт түшүбүз керек. Четпей турган. Эгерде укук коргоо органдары таза иштеп, өз милдетин аткарып алса, бул мамлекеттин өзөгү бошой баштайт. Мына бир месел айтып кетейин. Оперативдик кызматкерлер, мен кийин буга өзүм токтолуп кетем дагы, цифрлар менен. Кызматкерлер өзүнүн өмүрүн төгөкүлгө салып, күнү түнү кылмышкерлерди кармап келет. Аны ким чыгарат кайрадан? Кайрадан ошол өзүнүн кесиптештери чыгарат. Ошо прокуратура, сот чыгарат. Эртең ошо кылмышкерлер кайра чыгып атса, жанына 5 күндөн келип учурашып атса, 10 күндөн учурашып атса, анан кайсы оперативдик кызматкерлерге стимул болот, энтузиазм болот. Кайсы кызматкер ошону көрүп туруп анан кийин мамлекет үчүн иштеп берейин деп аракет кылып кызыгат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жаткан негизги себеби бул коррупция. Эксперттердин айтымында криминалдык чөйрөдөгү капитализация көлөмү абдан чоң суммага жетти. Муну билесиңер канча сумма экенин. Уюшкан кылмыштуулук чөйрөсүндө чоң өлчөмдөгү акчалардын агымы укук коргоо жана сот органдарында жогорку кызмат адамдары катышы болбосо бул мүмкүн эмес. Уюшкан кылмыштуу топтор наркотиктердин, транзиттин жана товарлардын контрабандасын тынымсыз жүргүзүүдө. Алар ири рентабелдүү бизнести өзгөчө аксыз товарлары менен байланышкы бизнес калкалоо менен алектенишет. Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо, криминалдык топтор бул иштерди жасай албайт. Сот жана укук коргоо жана көзөмөл органдардын дарегине болгон ар бир олуттуу арыз менин өзүмдүн көзөмөлүмдө болот. Мына азыр келген арыздарды карап атам, убакытты көрүп. Бүт сот, укук коргоо органдарына, көзөмөл органдарынын үстүнөн келген арыздарды келип карап атам. Мен ушу таң калам да. Өлкөбүздүн президентине райондун прокурору көзөмөлдөй турган. Ошо милиция акимче турган маселе келип атат. Кайра өзүн жөнөтсө, ошол маселе чын болуп чыгып атат. Эми соттун өздөрүнө тиешелүү факторго токтоло кетейин. 2016-17 жылдары сот органдары 22.600-дөн ашык кылмыш иши келип түшкөн. Алардын 9.000ге жакыны же 40% соттор тарабынан кыскартылган же токтотулган. 40%. Адилетке жетпей, узак убакыт бою канчалаган жарандар мына сотто жүрөт. Соттор келди ишти атайлап созуп, учурлар абдан көп кездешет. Эч кандай өкүм чыкпай, айлап жылдай сизип жаткан мына жактанар дагы бар. Өткөндө Бишкек шаарынан 2 сотты өткөзөй койдук. Айтып берейин бир мисал. 4 жыл 8 ай бир иште калмаган. 4 жыл 8 ай. Өткөндө Чүй сотунан дагы бирөөнү жыктык. 18 жыл иштептир сотто. Болгону 177 иш караптыр. 1 жылына 8 иш. Ушуна да болобу. Канчасы сотто же камасын, же акталып чыгайын деп күтүп жаткан канча адамдар бар. Сот бийлигине мен президент болуп да мыйзам уруксат бербейт дешкенге. Эч кимге уруксат бербейт дешкенге. Менин мына жаңы шайланган президент катары соттордун ичине киришейин деген кыпындай да оюм жок. Кыпындай оюм жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошотуп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, аны үчүн мен эл шайланган президент катары мен муну карап турушум керек. Үчүн карап турушум керек.
Meni el çeyrегенден кейін, қайерден мыйзам бұзылар болса, қайсы жерде адам құқығын тебелеген болса, мемлекет органдары, қайсы жерде мемлекетке, елге өзінде атқарбай зиян келтіріп жатқан болса, мен президент қатары барлық мәселеге келгішім. Мына кадр мәселесіне дағы өзге тоқталып кетейін. Бұға өзгеше көңіл бұрыш керек. Бұна мен алған малымат бойынша ақырғы жылда 198 жетекші район дегенде алмашылды. Ақырғы 2 жыл мы? 2 жылда алмашылды. 198. Кейбірлері 5-6 ай іштеп бұны алмашып отыр. Кейбірлері қаншасын айтылса дағы 5-6 жылда бұна жүріп отыр. Ең жаман жері айтып кетшім керек, бұна президент ұшыға шейін келді. Бұл президенттік сайлауын жиынтері жақсы болмай қалды, сен жақсы болмай қалдың. Сен Жээнбекті жақсы деп қойдың деп, өзінің жаман көрген адамдарындағы тазалау процестері, іштен кетіру процестері бұна болып жатқан, бұға жетіп отыр. Шын тоқтатыш керек.